Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. 4-июль 2020 жылга карата статистикалык маалымат COVID-19 боюнча кандай болуп бүгүнкү күндө жаткандыгы жөнүндө тааныштырууга уруксат берсеңиздер. Жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 59 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 37 бейтап, Чүй облусунан 3 бейтап, Ош шаарынан 5, Ош облусунан 2, Нарын облусунан 1, Ысык Көл облусунан 1 бейтап, Жалал Абад облусунан 7, Талас облусунан 1 бейтап, Баткен облусунан 2 бейтап айыгып чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 2714 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Bir sutка içinde koronavirus infeksiyasынан 2 beytap каза болду. 2020 жылдын 4-июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 327 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 149, Ош шаарында 45, Чүй облусунда 65, Ысык Көл облусунда 17, Ош облусунда 8, Нарын облусунда 22, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 12, Талас облусунда 1 учур катталды. 327 жаңы катталган учурлардын ичинен сырттан келген учурлар катталган жок, бардыгы өлкө аймагында катталды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 7094 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 2882, Ош шаарында 756, Баткен облусунда 139, Жалал Абад облусунда 416, Ысык Көл облусунда 181, Нарын облусунда 528, Ош облусунда 517, Чүй облусунда 1354, Талас облусунда 81 учур, Солилецк шаарынан Россия Федерациясынан келгендердин арасынан 119 учур, Россия Федерациясынын курсанттарынын арасынан 100 учур, Россия Федерациясынан келген Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында 21 учур катталган. Bir сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 71 адамды түздү. Бишкек шаарынан 32, Чүй облусунан 19, Ош шаарынан 4, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 2, Нарын облусунан 2, Ысык Көлдөн 5, Баткен облусунан 3. Жалпы республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 1065 учур катталды. Алардын ичинен bir суткада 6 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 490 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 3631 аял, 3463 адам эркек. Жаңы катталган учурларда 185 аял, 142 эркек адам. Ооруканада жаткырылгандардын абалы боюнча бейтаптардын саны 670 түздү. Оор абалда 104 адам, жандандыруу бөлүмүндө 18 адам. Орточо оор абалда 326 бейтап, канааттандырарлык абалда 240 бейтап. Үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны 3632. Айыгып дарыланып чыккан адамдардын саны 2714 адам. Каза болгондордун саны 78 түздү. Республикада лабораторияларда жасалган изилдөөлөрдүн саны 2780 үлгүнү түздү.